Так, саламатсыздар, урматтуу катышуулар, саламатсыздар, урматтуу журналисттер, конуктор. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции, журналисты, родственники, пресс-центр пресс-секретаря, приветствую вас и разрешите начать пресс-конференцию. Обращение родственников и близких родственников погибшей трехлетней девочки Иванычбек Алия. Алия, да? Обращение, значит, к президенту и правоохранительным структурам. Ну, они хотят сделать заявление. Значит, участники сегодняшней пресс-конференции Айгуль Исакова, Чумапасы, Иванычбек Тимирлан, братишка, и Иванычбек Эламан, папа. Так, им вычислили, биз деген акыйкаттык иштеп кызыма почти 2 ай болуп баратат. Акыйкаттык иштеп бутубуз ооруду, жаныбыз кейди, үй бүлөбүзгө кара булут айланды. Неберем өлгөндөн бери күндө бизде тынчтык жок. Буларга күнөөлүү Айганыш, биле фамилиясы Кадыркулова, врач Туратбекова Айнура. Ушулардын күнөөлүүлүгүнөн менин балам каза болуп калды. Жакшынакай ойноп үйдөн чыгып, тишин тазалатам деп барып, ушулардын 6 сааттык операциясынан кызым каза болду. Операция эмес, тишин тазалайм деп, Севаран менен жазайбыз деп алдап, заблужденияга менин жаш келиним менен баламды заблужденияга алып барып, Дентамакстан булар договор кылышкан, бирок при КГМ бизде стерильный зона, операционный блок деп алдап, ушунун айынан мен кызыман айрылып калдык. Ушу 2 айдан бери биздин көргөн күнүбүз жок. Только ыйдын үстүндө гана жүрөбүз. Айланайын кыргыз элим, биз башка мамлекеттен биз эч акча сураган жокпуз, үй сураган жокпуз, бир гана акыйкаттуулукту гана сурап атабыз. Эми мен бүгүн биздин Кыргызстанда акыйкаттык жоктугун билдим. Биз 3 күндөн бери ак үйдүн алдында ушундай чогулуп туугандары суранып аттык. Кабыл алгылачы, силер билбей калган, жетпей калган информацияларды биз берели деп. Бул күнгө чейин биз министерство эмеге да кайрылдык эле, Минздравга да кайрылдык эле. Ал жерде министр өзү кабыл алган, ал бизге бардык жагдайларын түшүндүргөн. Буларда ушунчалык чоң ошибка болгон, документтери жазалгаланган. Булар эч кандай биздин мамлекетке налог төлөгөн эмес деген информациялардын бардыгын биздеки 12 комиссия бардыгын иштеп чыкты дегенине карабай, бизде сот акыйкатсыз экен да. Октябрьский районный суд буларды деген Туратбекова Айнураны 2 айлык камакка камаган. 2 ай деле эмес, эми бир ашып кетсе 1,5 ай беле же ушу иш козгогондон кийин жашаган жердиги туура аныкталган жок. Анан статьяларын айтып, бир 2 статьяны айтып, 146 часть 2, 127 часть 2 деп камаганда. Эми ошого болбой булардын адвокаттары обжаловать этип атып, городской судка алып келишти. Ал жерде дагы биз городской судка барсак, ал жерде жакшы сүйлөшүүлөр болгон. Даже монда микрофон да жок, үндөрү да угулган жок, эч кандай условиясы жок эле бизге айыптарын окуп тааныштыла деди. Балама бир кагазды берди, тигилердин эметкен. Алар бизге даже алып келип ме тааныштыла деген да эмес. Булар өзлөрү эле таанышып, анан кызды үй камагына чыгарып койду. Бирок ушундай акыйкаты жок сотко аябай таң бердим да. Аларда да небере бар, бала бар. Ушундай акыбалда мен 26 жаштагы келиним эмне гана болуп ооруган жок. Психический оору менен ооруду. Биз аны эми баланы 2 саат кармап отурса, кармап коюп, таштап колуна берип коюп, врачтар качып кетсе,
ошону эске албай, ошондо да ошо баланы таштап качып кеткен врач 6 жыл окуду, 7 жыл окуду. Ошондон кандай үмүт бар качпайт деген, туурабы? Гарантия жок да. Түнү менен келип задний число менен документтер жасап атса, паспорт жасай албайт, ал тиги эмеге дейт кечөө пресс-конференцияда. Паспорты эмелерде болсо, следовательдерде болсо, бул кантип качат? Ой, түнү менен документ жасап аткан паспорт ерунда да. Сатып алып баса берет да. Азыр биздин Кыргызстанда бүт сатылып калган. Сатылып эле калгандары чындык. Бул ошолардын баарын эске албай, ушу биздин үй бүлөнүн акыбалын эске албай, баланын кичинекейлигин эске албай, бул эне менен баланы тиги эме деп коет. Коргойбуз дейт, наоборот, кордоду. Бул бизди кордогону, жүрөгүбүзгө кайра канжар сайганы. Силер эмне болсоңор ошо болгула деп, алар ушундай акчаларын 2ден адвокат жалдап алыптыр. Биз бир адвокат жалдай албай жүрөбүз. 2ден адвокаттары бар, чуркап жүрөт. Өзлөрү ханышада үйдө жатат, эн аталарын жиберип коюп сүйлөшүп келгиле. Баргыла дейт, бизде эмне жардам бизден? Тиги дары дармегине кичине жардам берип коелу. Убагында биздин менин келиниме колуна карматпай эмне жардам бербейт ошондо? Эмне ошо жерден менин келинимдин акыбалын көрүп туруп качып кетишет да колуна карматып коюп. Балам өзү моргко өзү көтөрүп барып атат. То ишенбей дагы союп койбосун деп, мына өзү көтөрүп кайра мен алып кетем деди. Ошондо өзүнүн чогуу иштеген коллективи коянда биз деген баланы уурдаган болуп калабыз. Анда моргтон биз уурдап кеткен өлүгү уурдаган болобуз деп токтотушуп, анан камеранын астына коелу деп атып уговаривать этип алып келдик үйгө. Койдук, эртең менен 5те кетти атакен. Баласы үчүн жанын кыйнап, ушул күнгө чейин кыйналып келатат экөө. Менин балдарымдын тагдыры эмне болот? Бир үйдү полный талкалашты булар. Үйлөрүн талкалашты. Талкаланганы ушу да. Экөө 2 жерде жашап атты. Келинимди мына Кудагыйым алып барып багып атты 6 айлык баласы менен. Ыйлап, эмиспей калды. Өзүнө өзү кол салам деп ыйлады. Кайтарууда болуп атты. Мына ушул күнгө чейин мына Кудагыйым 6 айлык баласы менен. Алып келгениме бир 3-4 күн эле болду. Ошого мына отурбайбы, эми жазасын алат. Мага просто обиднасы ушул болду да. Алдамчылык менен ушинтип баланы өлтүрүп коюп, анан еще колуна карматып коюп, эч кандай жардам бербей, анан еще биздин үстүбүздөн күлүп, эн атасын жиберет. 32 жаштагы балдарын защита кылып эн атасы келет. А мен 3 жашарлык неберем бейгүнөө. Эртең менен ойноп кеткен боюнча, апа кушать хочу деп ойноп кеткен боюнча, балам келген жок кайрылып. Эмне буларды ойлобойт? Эмне ойлобойт? Анын дейт, айганыштын 2 айлык боюнда бар экен, өспөй койду 2 айдан эле. Ошол эле 2 айлык боюнда бар деп атты эле. Анын баласы ичиндеги, анда бир агасы айтат, ал бала төрөлөбү, төрөлбөйбү? Эми бул деген кырсык экен да дейт. Анда булардагы да кырсык да. Ал бала төрөлөбү, төрөлбөйбү? Мен каргабайм, бирок Кудай таалам өзү жеткирет. Кудай ушунда биздин ушундай ыйлаган күнүбүздү алар да ушинтип ыйлайт. Жашоо бумеранг дейт. Эми сотторго айтат элем, жана соттордун немелери бар. Соттор бизде Динеев Мират Сагынбекович дейт. Мында бала жок окшойт. Мында небере деген жок окшойт. Жүрөгү сыздабайт. Билбейм, бул ушундай ташпоор сотпу же ушундай көз жаштан акча жасашабы? Кудай таалам деле буларды бир наказание болуш керек деп ойлойм да. Булардан чыкпаса да балдарынан чыгат го деп ойлойм. Садырбеков Улан Мадамбекович дейт. Көлбаев Алмаз Тургунбаевич дейт. Буларда эмне үй бүлө жокпу? Менде энеси жокпу? Же карындаштары жокпу? Бүгүн бизде ушундай үй болуп атса, эртең өзүндө болуп калышы мүмкүн. Ушунча биздин ыйлаганыбызга, ушундай көз жашыбызга кыргыз элим ушундай кайгырып турса, булар ушундай чечим чыгарып атат да. Эми буларды үй камагына чыгарып коелу деп, үй камагына чыгарбай эле ал жерде деле отуруп турса, биз балабыз өлүп деле өлбөй отурабыз, ал деле өлбөйт болчу, бир 20 күндүн ичинде өлүп калбайт болчу. Эмне десе, атасы гемодиализ,
Ана мен ага карап чыгарган жокмун дейт. Атасы гемодиализ. Мен деле таблетка менен жашап калдым. Былтыр күйөөмөн айрылсам, анан агаман айрылсам, азыр неберемен айрылсам, а мен үй бүлөмдү ким коргойт? Жалгыз биздин кормилец балам болсо, ал өзү башын жерге салып баласын жоготуп ыйлап турса, биздин үйдү ким коргойт? Анан бизди ушундай акыйкатсыздыктар болуп атса, биз кимге ишенебиз? Сотко ишенбөөчүлүк болуп калды бизде. 3 күндөн бeri президенттен суранып аттык. Кабыл алып коюңуз деп. 3 күндөн бeri ушул канча бир 30-35 киши, 40 киши күнүгө барабыз. Плакаттарды көтөрүп, ыйлап ошол жерде кимге гана кирген жокпуз. Улам бири алып кетет, жылуу сөз айтып кой берет. Улам бири алып кетет, жылуу сөз айтып кой берет. Буларга эмне суд жокпу? Анан эмне десе айтат, мыйзам иштебейт экен бизде мыйзам жок экен дейт да, мыйзамды эң жеңил жазып коюптур дейт. Биз дейт, бул дейт, Верховный суд, эмнеле Верховный судда барсак айтат. Жок, Верховный суд. Ошого кирдик да. Кирсек айтат, бизде дейт, мен эмне кылайын дейт, мына айлантып келип эле дейт. Азыр эми дейт, бул пробация менен да кутулуп кетсе болот дейт да. Бул баланын өлүмү эмне ит өлгөндөй да болгон жок. Итиңди да жок дегенде алып барбай элге көрсөтпөгүлө дейт да. Ушулардын айынан балабызды кечинде саат 8-де бердик. Кочкор жергесине атасынын жанына жатсынчы деп. Ушунда да балам ыйлады. Апа, өзү 3 жашта кыз болсо, жылуу атамдын койнуна алып жатсынчы дейт. Анан кантип жүрөгүң оорубайт? Билбейм, таш боор эле кишилердин жүрөктөрү оорубай калбаса, бүт кыргыз эли ыйлап турат, энелер ыйлап турат. Чын эле энелердин укуктары корголбойт экен буларда. Акчаң болсо корголот экенсиң, акчаң жок болсо, ушинтип отуруп калат экенсиң. Себеби булар акчалуулар экен. Эмелерде, медицинада дейт, буларга дейт, акча айлыктарын көбөйткүлө дейт. Булар өзлөрү эле үй ала алат. Мен өзлөрүнө жакшынакай үйлөрү бар, астыларында машинасы бар. Мына жап-жаш 32 жашында. Биз 32 жашыбызда квартирада жашачубуз. Бул кайдан тапкан? Бул ушундай левый акчалар. Бул жерде чоң схемада тиги Дентамакска жамынышып алып, ито ал айтып атат, биздин дейт, лицензиябыз жок. Айганыш деген алып барып алып, өзлөрүнчө сүйлөшүү жолу менен өзлөрү алып барып жазаптыр дейт да. Кандай булар? Значит, акчаны бөлүшүп атат да булар. 106 миңге баалап, бизге өлүгүн берип атат. Бул эмне анда кандай болот? Эгер жеңил кылмыш болсо, баланын өлүмү жеңил кылмыш болсо, анда оор кылмышка эмне жатат? Баарыбыз барып эле өлүп кете берсек, анда бизди деле пробация деп, жеңил кылмыш деп эле, мыйзам ушундай жазылып калыптыр деп эле кой бере берет экен да. Эгерде дейт, мисалы, случайно бир эми кырсык болот го, сүзүп алып, же бирдеке болуп өлүп калса, анда муну дейт, 10 жыл, 15 жыл деп берип атат. Бул наоборот кырсык да. А менин кызым жакшынакай ойноп барса, жанагы севаран менен жасайбыз деп туруп, колдорунун баарын карагылачы, сайгылап, момундай убийствого алып келип атса, бул жеңил кылмышпы? Эртең менен ойноп, ден соолугу чыпчын баланы 6 саатта колдоруна ушундай кылып сайгылап, дейне колун карагыла, төштөрүн карагыла, оозун карагыла, буттарын тартылбаптыр, буттарында да катетер, жамбашында сайылган, пальчиктердин баары көк-көк. Биз ушуну аргасынан сойгонго бердик. Сен эчтеке доказать эте албайсыңар дегенде. Ошол убакка чейин 2 саат эртеси 19-unda 2 саат 2-ге чейин ар чуркайбыз, бери чуркайбыз, мамасы ыйлап атты, сойдурбай эле коелу апа, кызылала кылып, эми ушу кенедей кыздын эмнесин сойдурабыз деп. Бирок ошого дагы эмелер кийлигишип сойдуруш керек. Биз антпесе билбейбиз. Кана билип чыгаргандары анафилактический шокпу? Аны мындай деле жөн эле чыгарып койсо болмок, анафилактический шоктон каза болду, кетанал менен аналгинден каза болду деп.
Анан эми кандай десем эми бул дейт, азыр дагы бир информация болуп атат, эми медик болбогондон билбейт экенмин. Бул врач, анестезиолог чоңдордуку экен, чоң кишилердики экен. Детский балдарга ана эмнеле эми кылганга анестезиолог болгонго укугу жок экен мунун. А бирок акчаны карап бул болгон. Экөө жасаган. Дагы одновременно бир эки эле момундай эмеде экен, кабинетте жасап атышат да. 9 жаштагы кызды жасап атат, менин кызымды жасап атат. Стерильный зона деп алып. Ал кыз явно айтып атат, тиги следовательге дап келдик аны таап. Десек, да, мне было холодно, ей тоже кололи, мне тоже кололи деп эме берип атат. Тиги кыз апасы менен келди. Мен сотко да барып айтып берем деди апасы. Уктап чыкты дейт, уктап, анын колунда да ушундай катетер, мен таң калдым дейт. Бул эмне, севаран деп коюп, бул эмнеси? Деп мен чуркап барсам дейт, айтты дейт. Крайний случай бирдемке болуп кетсе, биз бул жерден эме киргизебиз деп. Эми ал жерде деген жанында турат 3-чү детский, ош жерден бригада чыкса болот эле да баланы ойгото албагандан кийин. Булар деген дозаны көп берип койгон, наркоз менен гана жасашкан. А жерде севаранын эчтекеси чыккан эмес. Эчтеке севаран аттуу эчтеке жок. Аналгин, димедрол чыкты, кетанал чыкты, эмнели дагы? Атропин чыкты. Ушул толтура дарылар чыкты, эми ушуларды бүгүн эме экспертизалардын баары чыкты дейт. Бирок чыдабай уже эмебиз түгөндү, айлабыз түгөнгөндөн ушул сиздерге келип кайрылып отурабыз. Бул кыргыз элине жеткирип биз эчтеке сураган жокпуз. Бизде просто Кыргызстанда мындай болбосунчу, балдардын өлүмү болбосунчу, ушулардын түп тамырынан бери жок болсунчу, ушундай акчага сатылган тетигиндей соттор жок болсунчу деп. Жок, бардыгы акчага келип эле такалат экен да бардыгы. Биз балабыз өлдү, көмдүк. Биз эчтеке сураган жокпуз. Бир гана акыйкаттыкты талап кылып атабыз. Ушу биздин кетирген ошибкабызды ушинтип, булар да 106 миңге, 140 миңге сатып албасын, балдарын коргосун деп. Кана чыгып атабыз да. Буну кээ бирөөлөр түшүнбөй, ой, силер 106 миңди акчаңар көп да, эмне берип атасыңар? Балаң үчүн жаныңды бергенге даярсың. Мен азыр даже мына үйүмдү сатканга дагы макулмун, эгерде мен ушул дагы Новосибирскиге да жибердим, жанагы эмелерин, сайган дарыларын, эмне дарыларды сайганы. Ушул туурабы же туура эмеспи деп. Мен бул бойдон жөн койбойм. Турцияга жиберем, башка жерлерге карыздасам дагы, ушу кредит алсам дагы, ушу үйүмдү сатсам дагы, бул иштин акыр аягына чыгам. Эгерде акыр аягына чыга албасам, анда мен өзүм кол салам. Мына мен силерге да айтып коеюн. Анда бүт ушулардын бардыгы, ушул соттор жооп берсин. Мына менин кайненем 85 жашта. Кошкордо кардиологияда жатты эле. Кайра алып келип бул жерге кардиология ооруп, ушулардын баарын көтөрө албай ооругандан кардиологияга алып келип жаткызсак, мына азыр чыгарып кеттим дейт, шайы жок дейт. Мына жалаң ушундай сарсанадан, ыйдан башыбызды көтөрө албай калдык. Анан башка эмне деп айта алабыз? Келин болсо үйдө сыздап отурат, тип баласын кучактап, кайтарууда болуп атат баары. Анан бул экөөнүн жашоосу эмне болот кийинки күнү? Жап-жаш кызды ушинтип жинди кылып койду. Анан булардан эмнени күтсөк болот? Акчаларын чачып, азыр сотторду сатып алып атат, документ жасап атышат, 2ден адвокат жалдап атышат булар. Бул акча да түгөнөт, бул күн да бүтөт. Анан бизде ыйлайт булар дагы. Давайте я это, да. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга кайрылат элем. Ушул Бишкек шаардык сотунда анестезиолог Туратбекова Айнуранын баш коргоо чарасы кайрадан каралды. Ошол жерден Бишкек шаардык сотунун соту Динеев Миратбек айтып жатат, конференция бергендечи. Бул анестезиологдун жашаган жери бар, баары туруктуу, следствияга убагында келип атат депчи. Мен бул себептен эмнени айтып кетейин дедим эле. Мен азыр өзүм иликтеп сураштырып билип атам.
ооба действительно бул Туратбекова Айнура пропискасы Ысык Көл областында экен. Ысык Көл областында пропискасы. Бирок ал жерде булар жашашпайт. Үйүн сатып ишкен ал жерде. Просто пропискасы ошол жерде. Үйүн сатып ийгенден кийин бул ал жерде баягы үй по факту ким жашаса, үй кимдики болсо ошол жерге прописка коюлат да. Азыр билинип атат, ошто үй сатылып кеткен, эч ким жашабайт ал жерде, пропискасы жок. Айтылып жаткан дареге жанакы немеде село Көкжарда Арашандагы үйдө турат деди. Ал үй дагы өзүнүкү эмес. Ал баягындай убактылуу турак жай да, мындайча айтканда. Анан бул Октябрьский районный суд чечим чыгарып атат. Ошол жерден Туратбекова Айнураны ошо 1 ай во время следствия СИЗОдо болуп турсун депчи. Ошондо бул сот кандай болуп калды дейм да, менин оюм. Октябрьский районный судтун чыгарган чечими туура эмес болуп, анан өзүнүн чечими туура болуп калып атабы да. Ал Октябрьский районный судтун чыгарган чечими ал деле баш эко эмес да, например. Ал деле карап туруп, ошол иш менен таанышып туруп, ошондой өкүм чыгарып атат да. 1 айга во время следствия камалып турсун депчи. Анан бул азыр айтып атат Диниев Миратбек, ошо Бишкек шаардык соту баягы адвокаттар ошол жерде выступать этип атты, анестезиологтуку. Ал жерде прошу вас взять во внимание то, что отец Туратбековой Айнуры находится на гемодиализе дейт да. Чыгарган өкүмү менин оюмча туура эмес. Бул мындай соттор иштегенден көрө иштебей эле койгон жакшы го дейм Кыргызстандачы. Буну менен эмнени айтып кетер элем? Урматтуу кыргыз элим, акыйкат издеп барбаган жерибиз калган жок. Бардык жерге бардык. Булар мындайча айтканда уюшкан кылмыштуу топто эле мет тармакта уюшуп алып эле биргеликте баягындай иштер жасап жүрүшкөн да. Кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, мына азыр билинип отурат. Мына менин кызыма келип туруп ушундай жоготуу болуп атат. Булардын шала кылыгынан. Ошо айтып кетмекчибиз. Могу Бишкек шаардык сотунун Диниев Миратбек айтылган баягы пресс-конференцияда айтып аткан сөзү, кыздын атасы айтып атпайбы, тиги анестезиологдун атасы якобы ошо якобы эмес, то есть анестезиологдун атасы гемодиализде жатат, биз ал үчүн кое берген жокпуз дейт. Анда чыгарган чечим туура эмес болуп атпайбы? Мына фактически место проживаниясы жок, пропискасы жок, мындайча айткандачы. Ошол үчүн тергөөчүлөр иштеп баягы баарын аныктап берип туруп сотко алып барып атканда, сот Октябрьский районный суд чечим чыгарып кабыл алып атат да. Бул аны көзгө илбей, значит, булар чоң суммада акча, ири суммада акча беришкен да. Берип туруп эле оозун жаап коюшту. Мындайча айтканда, өкүмдү окуду ошол жерденчи. Өкүмдү окуп туруп эле бурулуп туруп, биздин көзүбүздү карай албай эле бурулуп качып кетти. Соттор нарында көздөй. Ошол жерден эле кыйкырып өкүрүп калып калдык. Окуяны айтып берсем башынан. Азыр иликтөөлөр жүрүп атат, тергөө иштери. Бул жерде стоматолог Кадыркулов Айганыш ошо Дентамакска барганбыз, биз кызым экөөбүз, мен өзүм алып баргам, консультацияга барып, жазылып, ошол жерден кызым тиштерин көрүп, анан кеңешин берип атат, айтып атат. 20 тиши бар, өзүнүкү негизичи. Анан 20 тиштен 16 тишин жазаш керек деп атат. Мен ошол жерден айткам, эми по частям азыр баягы ириңдеп турган жерин жазап, анан калганын кандай кылсак болот десек, жок. Мунун баарын под седацией жанагындай сиваран менен жазайбыз, баарын эле бир жазаш керек деген. Хорошо деп сөзсүз. Эми сиваранды билесиңер да деп айтып калды ошол жерден түшүндүрүп мага. Азыр любой интернеттен карасаң, мен көрүп чыккам ал негизи сиваранды баягындай дем алдыруу ыкмасы менен уктатат баланы, анан жазашат. Анын баарын көрүп чыгып, мен макул болуп, жанагы жерден эсептеп берген мага 106 000 сом депчи. Макул деп биз кетебиз, анализдер тапшыргыла деди. Анализдер тапшырдык, лабораторияга барып. Анан ошол жерден келинче биз лабораторияга кызым экөөбүз барганда, ал жерден баягы анализ алып аткан кыздар сурап калды.
силер тиште жазата турган болсоңор аллерго тест тапшырыш керек деди. Анан келинчегиме айтып, келинчегим чалып сурап калды. Аллерго тест тапшыралуу десе, жок, аллерго тесттин кереги жок деген ал жерде стоматолог өзүчү. Ошонусуна да карабай туруп, биз тапшырганбыз аллерго тест. Баары таза чыккан. Аллергиясы жок болчу. Эхокардиограмма алып барып, жүрөгүн тарттырган мен кызымдын. Ал жерде эч кандай жүрөгүндө немелер жок болчу. Полностью баары таза чыккан. Ошентип 18 күнү биз стоматологияга бардык эртең менен. Ушундай ачка алып келгиле деген. Ошону мен ошол убакта түшүнбөптүрмүн деле да, эмнеге ачка алып келген. Кийин мындай сураштырып билиштире келгенде көрсө внутривенно наркоз бергенде баланы ачка эметет экен да, ачкарын сайышат экен наркозду. Анан бул жерде ошентип алып бардык кызыбызды, алып барып күтүп отурдук. Күтүп отургандан кийин баягы кызыбызды алып кирип жазайлы деди. Бизди кирбей койду ошол жерде. Бул жер стерильный зона, операционный блок, вообще киргенге болбойт деп койду да. Биз кызыбызды ошо медсестрага колуна тапшырып бердик, көтөрүп кирип кетти. Сарсын болуп жакта күтүп турдук. Ошол жерден дагы айтып кетмекчимин, баягы стерильный зона неме деп атпайбы, киргенге болбойт депчи. Бул жерде азыр видеосу жүрөт, өзүнүн Туратбекова Айнуранычы. Өзү бирөөнүн ишин жазып атат, жанында бирөө съемка кылып ошол жерде жанагы айтып аткан стерильный зонанын ичинде жүрөт да. Спокойно басып эле видеого тартып, кылган иштерин интернетке чыгарып, мына бuyakта жүрөт. Мен сиздерге көрсөтүп, далил кылып берем ошол видеонун баарын. Ошентип анан кызыбыз чарчап калды. Баягы врачтардын шалаакылыгынан саат 16:59 бизге голосовой сообщение жөнөткөн. Верхние зубы заканчиваем, зубы очень сложные, я сохранила депчи. Анткени айтып аткан алчы. Үстүңкү тиштерин көрөбүз. Если сактап кала турган болсок сактап калам, сактап алсам анда удалять этем деген да, баягы алып жулабыз деген. Хорошо деп. Андан кийин 40 мүнөттө бүтөбүз деди, 40 мүнөттө бүткөн жок. 40 мүнөт эмес, 40 мүнөттөн көбүрөөк убакыт болуп кетти. Тынчсызданып эле коридорго чыгып азыр. Бирөө жарым врач өтүп калса, коридордон ичине кирип бараткан болсо, сурайынчы, карап берип коюңузчу деп жана жерде коридордо күтүп туруп калдым. Күтүп туруп калсам эле аңгы чакты бир топ врачтар шашып-пушуп халаттарын кийип эле ошо операционный блоктун ичине чуркап киришти да. Чуркап киришип туруп эле 5-10 мүнөткө жеткен жок ал жерденчи, кайра эле чыгышты. Анын аркасынан биздин стоматолог ошо чыкты, жана Кадыркулов Айганыш. Анан эжем эмне болду, сиз бүттүңүзбү десем, жүрсөңүз сүйлөшүш керек болуп атат деп калды. Эмнени сүйлөшөсүңөр, айтпайсыңарбы деп мен уже мындай жүрөгүм лакалап башкача болуп баштадым да. Десем, кабинетке жүрсөңүз деди. Анан ошо операционный блоктун бер жагында эле кабинеттер бар экен. Ошол жака жана топ врач болуп, стоматолог болуп бардык. Барсак эле мен ушу жакшы эле жазып аткам. Анан ушундай болуп калды деп туруп, дальше айткан жок. Тиги бир врачка айтты, сиз айтып бериңизчи деди эле, ал врач туруп айтып атат да. Биз ушинтип жазып атканбыз. Жазып аткандан кийин дары берди, инъекция берсе эле, баягы бүтүп калган инъекция берсе, анафилактический шок болду деди да. Ушул жерден өзүлөрү айтышты. Ошентип анан жүрөгү токтоп калды деди. Анан мен чуркаган бойдон эле жана реанимационный блок ичине чуркап кирейин деп баягы келинчегиме кыйкырып айттым, ушундай болуптур десем, келинчегим да чуркап чыкты палатадан. Мен ошо реанимационный блок жакты көздөп барсам, эшик жабык экен. Эшигин баягы жиним келип терезесин бир урдун сынып кетти терезеси. Анан врачтар келип ача калды. Ичине чуркап кирсем, кызым стоматологический креслода эмес, баягы кушеткада жаткан да. Кушеткада жатып кирсем, уже көгөрүп калган. Көп болуп калган. Мен атам каза болгондо биз ушу больницанын алдына барып, бир жыл мурда атам каза болгондо больницанын алдына барып, биз атамдын немесин сактай албай калганбыз, жүрөгү токтоп калган атамдыкычы. Ошол себептен каза болуп калган. Үйгө алып келгенде ошо атамды мен билгем ошондочу. Атамды алып келгенде баягы 1 сааттан кийин денеси көк тарткан да. Анан мен ошол эсиме келип карасам, кызым уже көк тартып, көгөрүп калган да. Булар 1 саат, 1,5 сааттан ашык кармап жатып алышкан да кызымдычы. Жанагы жерден өлтүрүп алып эле булар реанимационный мероприятияларды өткөзө албай эле потеря болуп жанагы жерде жүрө беришкен да, явно элечи. Ошол жерде айтып кетмекчимин, неге булар баягы скорый чакырышпайт, реаниматологдорду, если өзлөрүнүн колунан келбесе. Ошол жерде жакын больница бар эле, 3-й детский больница. Ал жактан реаниматологду чакырса болот эле. Чакырган эмес, булар шалаакылык өз билемдик кылып эле
ошо каалагандай баягындай подопытный кроликтей кылып тигини сайып көрүп буну сайып көрүп ушинтип баягы эметишкен да, кыйнашкан да. Анан азыр выясняется, стоматологдун жардамчысы ошо Кадыркулов Айганыштын жанында жүрүп баягындай жардамчысы өзүнүн эле бир тууган сиңдиси. Анестезиолог менен бул экөө подружка. Стоматологдун күйөөсү менен жанакы Талайбеков Данияр деген стоматологдун күйөөсү онкологияда иштейт экен. Ошол менен Туратбекова Айнура экөө классташ экен. Мындайча айтканда булар бир группа түзүп алып эле эч кандай баягы эмеси жок эле бир да сом мамлекетке киреше келтирбей эле өзүлөрүнүн чөнтөгүнө иштешкен да. Жаңылып лицензиясы жок. Мына Минздравдын заключениясында чыгарып атат Минздрав өзүчө. Булар Минздрав текшерсе, бизде лицензия бар деген экен башындачы. Минздрав официально полностью баарын текшерип баштаганда выясняется то, что баягы менин кызым каза болгондон кийин Туратбекова Айнуранын күйөөсү менен в сговоре медцентр КГМанын директору жана Исхаков Мухтарбек менен чогуу барышат дагы Дентамакстын директоруна барышат. Барып туруп задним числом договор жазышат. Бул уже подделка документов болот бул жерде дагычы. Задним числом договор жазышат. Анын баарын Минздрав уже полностью баарын баягы текшерип аныктап берди да. Ошого карабастан булар айтып атпаймынбы, бир да сом мындай мамлекетке киреше келтирген эмес, налог төлөгөн эмес, лицензиясы жок. Мындайча айтканда изине эле көчөдөн эле мындай мошенничество да булчу. Изине эле көчөдөн эле бир стоматологиянын арендага алып алып эле, анан келген кишини жүр мен сенин тишиңди медцентрден жазайм деп алып барып жазашып ошактан ошентип акчаны алган акчаны бөлүшүп алышып, ошол жерде директору, анестезиолог, стоматолог болуп бөлүшүп алышып эле жүрүшкөн да. Буга чейин ушинтип эле жүрүшкөн. Эми ал жерде баягы записьте жазылуу адамдар өтө көп да. Өтө көп. Бизди негизи четверг жазамак болчу. Понедельник күнү келе турчу пациент ооруп калыптыр. Сер понедельник келе бергиле деп туруп, бизди ошо 18 күнүнө чакырып атат да. Мындайча айтканда жанагы понедельник күнү келе турчу баланын ким билет, өмүрүн сактап калдыкпы, может. Эми мен кыргыз элинен суранат элем. Ар бирөөбүздө бала бар. Бала бул дүйнөдө эң мындай баа жеткис байлык да. Ушул чыгарган соттор булардын балдары жокпу, ташпоорбу, мен такыр түшүнө албайм. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен суранат элем. Мындай сотторду иштетпөөгө, жумуштан чектеп коюшуңузга мен суранат элем. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден өтүнөт элем. Бизге Кыргызстанда мына сиздер Кыргызстандын өнүгүшүнө канча салымыңыздарды кошуп атасыздар, канча жакшы нерселерди кылып атат. Мына действительно оңолуп келаткан мамлекетти ушундай сотторубуз анан артка тартса, ошондон кийин ушул окуя болгондон кийин карапайым элибиз ошо бийлик өкмөттөрүнө ишенеби? Конечно, ишенбей калат да. Баары ойлойт, булар мындай экен деп. Бирок на самом деле бул соттор ушинтип сиздерди жаман атты көрсөтүп атышат да, бийликтичи. Анткени булар дагы бийлик кызматкерлери. Ошол себептен кайдыгер карабаган элдерге кайрылат элем. Биз менен колдоп, буттап, жардам берип, кандай бир маалыматтарыңар болсо, ушул Кадыркулова Айганыш жөнүндө, анестезиолог Туратбекова Айнура боюнча, Ходжахунов Бахтияр мына анестезиологиянын бөлүм башчысы экен булчу. Булардын кандай бир маалыматтарыңар болсо, бизге бөлүшүп, жардам берип, урматтуу кыргыз элим, Кыргызстанда мындайды токтотолу. Баягы тууганчылык, куда, кыргызбыз, бул кырсык. Ооба. Бизде кыргыздарда андай бар, действительно. Бирок мынтип отурсак, бүгүн мына мен мынтип кызымды жоготтурам. Эртең ар бирөөбүздүн башыбызга дагы башка бирөөнүн башына да келип калышы мүмкүн мындай нерсечи. Ошондуктан кыргыз эл менен суранат элем менчи, акыйкаттуу болуп, жардам берип, бизге кайдыгер карабай колдооңуздарды биз аябай сурайт элем.
Анткени мен уже практически ар кайсы жака биз чуркай берип күчүбүз да жетпей калды, үнүбүз да жетпей калды. Карга карганын көзүн чукубайт демекчи болуп, баягы анестезиологду чыгаргандан кийин, немеден болсо бир медицинский эксперт бар экен. Азыр фамилиясын унутуп атам, мен тоже предоставлю да, телефондо бар. Ал болсо айтып атат да, о, ура, наконец-то справедливость тоже восторжествует деп сүйүнүп атат да, короче, медиктер неметипчи. Мен ошонун айтарым себеби карга карганын көзүн чукубайт демекчи, мына анафилактический шок деп айтып атып, анафилактический шокту да коюшту. Судмед эксперттер бунун баары айланып келип туруп эле кайра эле медицина тармагына келип такалат экен да. Например, азыр тергөөчүлөр экспертиза назначать этсе, барат дагы эле кайра эле медиктерге такалат. Медиктер бири-бирине мындайча айтканда жаап, жашырып скрывать этишет экен да. Укрывай друг друга да. Анан өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда көрүп турасыңар, бизде медицина кандай слабый экенин. Мен эми ушул кызым ушундай болуп жаман болуп калсын же минтип калсын деген жокмун. Кызым баягы ыйлап ушундай болгон акыбалда мен айла жоктон алып бардым да. Айла жоктон алып барып эми хотя бы ушу тишин болсо дагы эметип, баягындай дарылатып калайын деген эле оюм болчу баарыбыз. Ар бир ата-эне баласына, конечно, жакшылык эле каалайт. Анан жана комментарийде жазып аткандарга мен таң калам. Сен башың иштебейби? Анан кантип ушу кичинекей балдардын молочный тиштерин алып барасың депчи. Көрөт элем ошол адамдарды, көрөт элем. Баласы сыздап, таң аткычакты ыйлап, тишим деп чыкканда мен даже ошондой адамдарга мындай таң калам да. Сөз жок просточу. Суранат элем баягы ушундай комментарий жазган адамдар, бизде азыр акыбал аябай оор болуп атат. Мен келинчегим акыбалы до сих пор мындай өзүнө келе элек. Ошондой комментарий жазгандан көрө жазбай эле коюңуздар. Мен аябай суранып берет элем. Жанга күч келтирип атасыңар. Силер кайра мындай орусча айтканда баягы не заживавшийся ранага мындай тустан себелеп кайра больно кылып атасыңар да, жазып ошондой сөздөрүңөр менчи. Ошол Давайте, наверное, к вопросам перейдем, да? Менден сүйлөп коюнчу, пожалуйста. Давай. Всегда. вопросом, да? Саламатсызбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек Темирлан байкемдин бир тууган иниси болом, Алия карындашым болот. Биз эметип аткан себебим буяктан азыр баарын ачыгын айтайын. Бизге кимге гана чыккан жок, кайсы гана туугандар чыккан жок. Баарын бүтүрөлү, баары мындай. Биз ошого карабай, туугандарга карабай, мындай кандай десем, мына акыйкат болсун деп, мындай жаштарга дагы, мындай башкаларга да үлгү болсун деп, ошону мындай полный эле до конца барабыз дегенбиз. Туугандар да келген, баары мыйзам чегинде болот дегенбиз. Мына эми мыйзам алып келип, мына тетиклер тартып коет эти соттордо. Мына мыйзам ошолор экен да. Же булар баары мыйзамга келип сотко такалат. Булар болсо мындай чын эле булар мындай Кыргызстандан көчүрүш керек да, мындай адамдар болгондон көрөк болбой эле койгон жакшы. Эгерде бирөөнүн үй бүлөсүн баардыгы чайнап берип аткан эмени булар жута албай кайра башкача кылып чыгарып коюп атат да. Эми не дейт элем, бизге канчалык мына апам жактан дагы туугандардан чыкты, бүтүрөлү, эми болуп кетти, эми кырсык депчи. Муну биз бүтүрүп койсок, эртең баарыңарда бала бакыраңар бар. Биз ошого карабай бүтүрбөйбүз, до конца барабыз дедик. Туугандары келди, сагалап жүрдү. Мына кошуналар деле отурат, кошуналар деле билет канча күн келип жүрдү. Ошонун баарына карабай до конца барабыз дегенбиз. Мына эми акчаларын чачып атат. Эми акчалары деле бүтөттүр. Бул соттор деле өмүр бою ошол боюнча сот болуп иштебестир. Мындай адамдарды вообще урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршевич мындай сотторду чын эле вообще буларды жоготуп, мүлк-сүлктөрүн булар балдарына да эме болбойт. Мындай адамдар, мындай чоң бийликке акчаны даам татып калган адамдар, булар тууганына да күйбөйт, бала бакыр жок. Булар деген мүлкүн эле алып коюш керек да. Бул мисалы ошондой эле да.
Андан башка сөз жок. Канча жерге бардык, баары эле баары отуруп закон боюнча болсо жана документтерди жасап келип атат. Неге ошолорду карабайт? Эгерде ошол закон, мыйзам баарына бирдей иштесе, неге ошондой? Можно так вопросом, да? Айтар сөзүм болду. Вопросы задать. Вопросы, да, задавать? Да, насчет судьи я скажу пару. Так, могу Бишкек шаардык сотунун чыгарган чечими мен макул эмесмин. Жана кыздын ата энеси катары, баягы жабырлануучу катарычы. Эмне себептен районный сот туура чечим чыгарып атат да, мына өкүмдү карап туруп, полностью баягы иш менен таанышып туруп чыгарып атат, 1 ай камалсын депчи. Анан районный суд бунун жашаган турак жайы бар экен, Кыргызстандан эч жака чыга албайт, немесин баары бар деп чыгарып коюп атат да. Ошондо булар мындайча айтканда соттор бири-бирине кандай десем эми, бирөөнүн чыгарган чечимине бирөө макул эмес болуп атат да. Бул мындай мыйзамда баары эле бир да, мыйзам бир нук менен баратат. Например, Октябрьский районный суд ошо 1 айлыкка камасын деп атат. Бул жок, силер туура эмес камап койдуңар, бул мени чашки деп туруп чыгарып коюп атат да. Мени чашки менен азыр барып туруп, например, ДТПдан да. ДТП деле бул со смертельным исходом болсо, например, мени чашкиге кирип калат экен да. А бирок канчалаган адамдар ошо мени чашки менен азыр отурушат СИЗОдо. СИЗОдочу. Баягы следствие бүтмөйүнчө деп отурушат. А мен кызымды мен алып барып, жетелеп барып берип, ушинтип дарылатайын десем, өлтүрүп койгондон кийин анан бул мени чашки деген кандай? Анда давайте башкы мыйзамды алмаштыралы. Бул жерден медицина тармагына биз ушинтип жүрө берсек, медицина тармагынын баягы мыйзамдарын өзгөртпөсөк, башкы мыйзамды өзгөртпөсөк, булар анда ушундай эле жумшак, жеңил мыйзамды немелер менен чыгып кетет экен да анда. Siz bildirmeniz, siz korotko. Кичине эле отуруп. Урматтуу кыргыз калкым, урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаев. Ушу балдарымдын чоң апасы болом, атайын Кучкор районунан келдим. Бул жерде келиним, балдарым көз жашы кургабай ушу жерде ыйлап турабыз. Акыйкат издеп. Акыйкат жок, акыйкат болбойт деп мурун элдерден укчу элем. Ал көрсө чын эле экен. Тетиндей саткын соттор көз жашты карабай акча жазаган соттор бар экен да. Мен көчөкү сотторго жолугушууга барганымда ушул баламды жаңыдан стресстен чыгартып, бул келиним болбой калды. Берки кичинекей келиним болсо аябай оор эле эмеде турат шоктон. Бул неберелерим байкуштар барбаган жери, баспаган жери калбаптыр. 2 күндөн бери ушу Садыр Жапаровдун иштеген жеринде астында туруп алып, күнүм эне болуп, эненин көзү жаш акпасын деген немеде Садыр Жапаров эшикке чыгып бизди кабыл алып койчу, ушу балабызды карап өлтүргөн врачтарга чара көрүп койчу деп аябай жалдырап, ушуну көтөрүп алып, астына чыгып, кара машина чыкса, ошонун астына чуркап барып, жата калып эметсем, урматтуу Садыр Жапаров, сен ушундай менде апаң бардыр, ошондо түшкөн өзүңдүн аппарат жетекчилериң экен. Эмне мындай иштер толуп атат, 1000ге жакын каралбайт мындай иштер. Эмне эле болуп атасыңар деп келсет, эй балам, сенин да менде энең бардыр, чөнтөктөн колуңду чыгарып, ана мындай жакшы сөздү айтып бизге айтып, биздин эмебизди, көйгөйүбүздү куп кой балам деди. Биз деген Кытай бар деди. Ичинде Кытай эмес эле аппарат жетекчилери экен. Түшүп тияк эшигин ачып, тиягын түшүп. Туруңуз. Берки акыш милициялар боор уруп, 12 кичинекей кызымды боор уруп. Ушундай
Садыр Жапаров, астыңдағы кишилериң аябай начар экен. Астыңда иштеп аткан сотторуң аябай начар экен. Адилетсиз соттор экен. Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Жапаров, силерге элдин баары ишенип, силерди баардыгыбыз тең ишенип туруп шайлап, ушундай жакшы иштерди алып барып атат десек, айланайын Ташиев, Камчыбек Кыдыршаев, эмне үчүн врачтарга закон жок? Бала менен эле кызым эмес, ошондогу баланы жылап барган баланы деле өлтүрүп атасыңар. Татынакай турган келинди төрөттөн деле өлтүрүп атасыңар. Анан эле мугалимдерге келгенде эле айланайын Садыр Жапаров, мугалимдерге келгенде барып туруп эле мугалимдердин баарынын дипломдоруна, трудовойлоруна иштебесин, кетсин деп атасыңар. Эмне үчүн бул жерде мошенниктер, апристер ошентип иштеп турса, документи жок болуп турса, эмне үчүн ушуларды камап койгонго жараган жоксуздар? Айганыш Кадыркулова эмне асмандан түшкөн жылдызбы? Асмандан түшкөн периштеби? Эмне үчүн сотко чакырып, балдарымдын көйгөйүн угуп, ушуну камап койгон жоксуңар? Андан Айнура Туратбекова, анестезиолог. Муну атайын балдарым айткан эменде 2 ай камакта дегенден кийин убактысына жеткизип камакка коюп койсо, балдарым мынчалыкка барбайт беле деп ойлойм. Ушул экини кайра алдап туруп ушундай эмеден чыгарып, азыр пропускасы деле жок экен, мен көчөнү сотторго берсем, эмне дейсиз дейт. Туура, мен энемин, балдарым үчүн ыйлап атам. Айттым, мындай соттор акчаңарды берип койгула алган жериңерге. Андан кийинки биздин сотубузга сот болуп иштеп бербей эле койгула дедим. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаев, ушу балдарымдын көз жашын көрүп, менин өзүмдүн көз жашымды көрүп туруп, ушу кичинекей кызыма адилеттүүлүк менен орекилерди өздөрүнүн жазасына жараша жазаларды колдонуп беришиңиздерди суранабыз. Пожалуйста, это можно, да, покороче? Алия кызымдын тайенеси болом, Чолпон Султангазиевна. Мен деле ошо көпчүлүк эл сыяктуу мен дагы сотторго ишенчү элем. Анан сот биздин акыйкаттыкты каалаганыбызды аткарышкан жок так. Октябрьский район тергеп Айнура Туратбекованы камакка алды эле 2 айга деп, анан 2 айга толук жеткирбей эле кайра районный суд городскойго өткөрүп берсе, биз городской сотко ишеничибиз чоң эле. Анан булар дагы биздин ишеничибизди актабай, ишенбөөчүлүктү пайда кылып, мына мынтип кой бербей отурат. Документтин баарын жасап, алдамчылык менен иштеген врачтарды ушинтип кой берип отурса, эртеңки күндө каяка барабыз? Аны ким кепилдик берет? Үйүнө чыгарып коюп, аны жасалма паспорт жасап качып кетет деп ким кепилдик бере алат? Эч ким кепилдик бере албайт. Мына ага соттор өзү дагы жооп бере албайт. Анан ушундай акыйкатсыз шаардык, Бишкек шаардык соту ушундай чечим чыгарып атса, ошол 2 ай камакка алынса дагы ушинтип бир канча күндө эле чыгарып ийип атса, анан кимге ишенебиз? Биз ушундай шаардык сот ушинтип акыйкатсыз чыгарып отурса, биз кимге ишенебиз? Айланайын элим, кыргыз калкым, биз кимге ишенебиз мындан кийин? Ушундай чоң сот ушинтип атса, мен ушуну акыйкаттыкты талап кылам. Жана ошондой эле биякта айтып өткөндөй, ушул Динеев Мират, анын жанындагы ошол жардамчы соттору экинчи биздин ишти тергебей эле койсун. Бизге акыйкаттыкты чыгарган акыйкаттуу соттор тергеп беришсин деп биз суранабыз. Жана ошону күтөбүз. Менин сөзүм ошондой. Все понятно? Я хотела насчет Северана уточнить. Получается, вот результаты экспертизы показали, то, что был использован или нет? То есть какие там Вы же говорили, вот несколько препаратов вы называли. Так, в ходе следствия выяснилось то, что
Там использовался севафлюран, препарат севафлюран, название. Вот там коробочка вышла, да, севафлюран. И аналгин, кетонал, димедрол. Это уже они внутривенно вкололи, да, получается. Насколько я вот слышал от людей, насколько вот я чувствую, мне кажется, они изначально, вот севаран, оказывается, хватает всего лишь на 40 минут. Всего лишь на 40 минут хватает, оказывается. Видимо, они сделали так, да? Поначалу, да, ей дали какую-то дозу, чтобы она уснула. После как она уснула, у нее появляется катетер на левой руке, как вот выяснилось, да, после гибели ее. Значит, они делают так, дают севаран, как она засыпает, и внутривенно вкалывают общий наркоз. Дополнительно, да. Потому что под севараном, оказывается, ребенок максимум до 45 минут только может пролежать. Она находилась 5 часов, больше 5 часов даже. Да. Когда мы с ней вот, разговаривали, она мне посчитала вот, за седацию севараном на 4 или 5 часов она считала, да? Общая сумма, так сейчас я вам скажу. У меня есть на телефоне. Она вот здесь мне посчитала, за седацию только вот на севаран, она посчитала мне 44 тысячи. 44 тысячи, это только за седацию, да? За свои услуги, вот 16 зубов, по 3 тысячи сомов, 48 тысяч получается. Это ее услуги, да? Она там посчитала 4 коронки, и необходимо, говорит, было поставить 4 коронки. Итого 4 коронки по 3 500, получается 14 тысяч. И в общем, это ее работа, получается 62 тысячи, это чисто только вот работа стоматолога, 62 тысячи сомов. И плюс седаться 44 тысячи. Получается 106 тысяч сомов. А вот ранее упомянули о том, что был составлен договор, да, получается, у вас? Нет, договора не было. У нас как устно, мы вот к ней подошли, она нас проконсультировала и сказала, что будет делать, вот, лечить зубы в медцентре. А я вот тогда еще спросил, а почему именно в медцентре ДСМ? Она мне сказала, там будет анестезиолог, врач-реаниматолог на всякий случай. У нас таких оборудований нету, говорит, мы берем в аренду в медцентре КГМА, она мне так сказала, да? В ходе гибели моей дочери выясняется то, что у них ни договора, ни лицензии не было у стоматолога вообще. Она так подпольно работала, да? журналға жазған Да. емессің? И у Айганыш, вот Кадыркулова Айганыш, выяснилось то, что у нее у самой нету лицензии. А вот в Дентамаксе, где она арендует, у них есть лицензия. И получается, любой из нас может прийти, например, взять в аренду стоматологический кабинет и пойти в медцентр и договориться с ними об аренде, вот это, как они говорят, реанимационного блока, да? И можно, как сказать, на этом зарабатывать деньги. Легко, оказывается. Сен айтпайсың дина эмеге Ага. жазылған. Дело проводит только Альнура сейчас, а в отношении Айганыш было ли возбуждено уголовное дело или нет? Как вы можете? В отношении Айганыш следователь, как я у следователя спросил, уточнял у него, она, оказывается, ссылается то, что на свою беременность, да? То, что сейчас у нее происходят угрозы, и она периодически специально лежит в больнице как говорится, уходит от ответственности, да, предоставляет справку с больницы, но, как мне следователь говорил, вот какого числа я у него спрашивал, точно не помню, следователь мне сказал то, что она в больнице, да, ну, я по своим знакомым начал спрашивать,
как там центр? Центр репродукции материнства. Она, оказывается, там вот лечилась или что-то как-то. Ее там не было. На момент, как я проверял через знакомых, она там не лежала, да? На следующий день ее следователь вызывает на допрос, вот буквально вчера. Ее вызвал на допрос, допросил ее, но она предоставила свои справки. Но вот эти справки, вы представляете, сейчас она подделывает документы, да, договора, заделает справку, это 5 минут, да? 5 секунд даже. Можно сейчас... Айтып отпаймын ба, бұл жерде врачтар бір-біріне жардам береді екен да, по-любому жардам береді екен. Қарға қарған көзін шық қойды екен. Ал справканы беріп қояды, о, жатат, но мен сұраштырғанда ешқандай ал репродукцияда жатқан емес екен да. А вот вы же сказали, что в центре КГМА, она же, получается, вас заверила, что будет безопасно. Да, она мне... Да. Вы поверили, поэтому и пошли. Да, я поверил, поэтому... Суммы, да? Ну, знаете, вот насчет суммы я хочу сказать. Я был во многих частных клиниках, когда вот произошло вот это с моей дочкой, то, что у нее зубы болели, да. Я во многих частных стоматологиях был. Они мне, знаете, там... Не буду я сейчас говорить, какие стоматологи, но я могу предоставить, да, это все. Они мне там в одном стоматологии мне там посчитали 147 тысяч сомов. В одном стоматологии, это частная известная стоматология. Да. Коронки ставить? Да, точно так же говорили. Там точно так же сказали, что будут делать подседации под сивараном. И это безопасно. Они меня там вот, уверяли, да. В одном стоматологии мне посчитали 147 тысяч. Но для меня эти деньги были очень большими. Я не мог вот эту сумму собрать. Потом я обратился во вторую частную клинику тоже. Там мне посчитали 127 тысяч, по-моему. Да, 127 тысяч они мне посчитали. И я вот, обходя всех, пришел к стоматологу Айганыш. Она мне там посчитала 106 тысяч сомов. И исходя из моего бюджета, я сам тоже госслужащий, да, вот эти деньги я копил. И вот эта сумма мне была по карману. За 147 тысяч я не смог бы позволить лечение зубов дочки, да. Ну вот продолжение моего вопроса. Она же снимала же КГМА, получается? Да, она арендовала, оказывается, там медцентр вместе с анестезиологами. Там у них в договоре есть, оказывается, арендуешь получается, договариваешься, арендуешь вот этот стоматолог, как они говорят, реанимационный блок, им предоставляют анестезиолога, входит в аренду, услуги ходит анестезиолог, реаниматолог, как они там себя называют, вот. Но КГМА же нет, как выяснилось, что тут нет реанимационного блока вообще. Нету, оказывается, не соответствует действительности. Сегодня КГМА какую-то ответственность несет? Нет. Вот директор. Нет. Министерство здравоохранения, говорят, сейчас вот следствие ведет, то, что там же сейчас опечатали все, закрыли же, и не могут, доступа нет у них. Они говорят, вот как следователь даст доступ, они еще будут проверять там. Но здесь, видите, здесь еще идет злоупотребление своим должностным положением, вот директора медцентра, да, потому что они в сговоре, это получается группа лиц, да, группа лиц, придумали вот эту схему, и ни копейки к бюджету не поступало, все поступало на свои карманы, да? Ал супер арендал берілген деп айтасың. Жду кого-то это. Уже Борис Алексеевич, уточняющий вопрос, эксклюзивно подходите, прошу. Так, мне можно, да, записать ваши имена, чтобы это... Спасибо вам большое. Думаю, справедливость на вашей стороне.